Социалдык маселе, социалдык мыйзам ар дайым талаштарсыз жаратып келет. Бул оор маселе чындыгында. Ушул мыйзамдын алкагында көп бир топ сын пикирлер дагы айтылды, сунуштар дагы айтылды. Жыйынтыгында мен айткым келет, ушу өкмөт башчысына, өкмөткө компромисстик вариантка барып, жергиликтүү калктын дагы мындай үнүн угуп, энелердин айрыкча ушул пенсияны жалпы жыйынды кирешеден алып койгондугу бул дагы бир жакшы жыйынтык, ийгилик. Эми албетте баланын саны көбөйөт ала турган. Бирок биз кантип жалпы жумушсуздукту жоебуз, жакырчылыктан чыгабыз. Мына өкмөт ушунун үстүндө иштеш керек. Бул комплекстүү маселе. Чолпон Алыевна, сиз вице-премьер катары мына комиссия аныктап жатканда, азыр керек болсо малды идентификация кылып атат, аны эсепке алыш керек. Жерлерде иштеп жаткан фонддор жана башка кирешелерди ачык айкын айтылса, мен ойлойм, мүмкүн чынында муктаж болгон үй бүлө алып калат. Ал эми азыр айтылган мигранттар боюнча, эгерде баласын бул жерге таштап, чоң атасына же чоң энесине опекун кылып, оформление кылып кетсе, ал жанагы кирешеге туура келбесе, анда ал алат. Эгерде миграцияга кетип, баласын кошо алып кеткен болсо, андай оккупенство кылып таштаган эмес болсо, анда ал албайт деп жооп берип атасыз, туурабы? Ошону Зиян Исламович да кийин шайлоочуга барганда ошону сиз айткан жоопту так айтыш керек да. Ушундай түшүнсөк туура түшүнөбүзбү? Он секунд кошуп бергиле. Азыр айтып кеттиңиз, 2 эсе мындай жалпысынан көбөйөт депчи. Азыр сиздерде мындай орточо маалымат бар. Канча мигранттын баласы бар, канча үй бүлөдө пенсионер жашайт? Статистика барбы ошондой сиздерде? Биздин эсебибиз боюнча бүгүнкү күндө 298 миң бала алып атат 17-жылдын жыйынтыгы менен. Ошол 2 эсе көбөйөт, 500 миңдин тегеретесинде балдар кирип калат. Ошонун ичинде мигранттын да баласы бар да, туурабы? Албетте, эгерде аз камсыз болгон үй бүлө болсо, алар да бар. Ооба. Рахмат.